Асел Кадыржан, сиз жанагы Бишкек шаарына ошол алынган кредиттен канча акча бөлүндү? 50 миллиондон. Бишкек шаарына 7 миллион 11 миң доллар каралган. Каралган, э? Ооба. Проектный сметная стоимость боюнча канча эмне алынып атат ошол жака Бишкекке? Кайталап коесузбу? Бишкек шаарына ошол акчага эмнелер алынып атат, эмне иш кылынып атат? Жаңы эле мен айтып кеткендей, азыркы күнү ошо жашылдандыруу жана ирригациялык системаларын оңдоо, түздөө боюнча Уже алындыбы, жаңы элекпи? алынууда. Алынууда, алынды. Мына азыр өзүңүздүн докладыңызда айтып кеттиңиз, жана погрузчик алып атасыңар, самосвал алып атасыңар. Ооба. Булар эмне иш аткарат? Саламатсыздар, мэрдин орун басары Талайбек Байгазиев. Бул мэрияга бөлүнгөн компания 3 компонент башаягы. Биринчисинде бул Зеленстройго ишканага спецтехника, экскаватор, комбинированный машина, самосвал, экскаватор колесный, гусеничный, самосвал, мобильный дробилка, дернорез, электромоторлерлер алынат. Мындан тышкары 5 көчөдө полностью ирригациялар өтүп, анан жашылдандыруу боюнча иштер болот. Бул бак тарактар орнотулуп, отурулуп. Мындан тышкары скважиналар бүртетилет, ошол поливной системага 4 районуна бөлүштүргөн, баш аягы 18 штук. Анан ошол в основном. Талай Аскарович, мен муну сурап атканым, жана ошол кредитти талкуулап атканыбызда, ошол жерде мэрдин сизден башка орун басары келип, талкууга койду эле да. Биз шаардын четине как бы мындай абаны булганган абаны тосуучу бир дарактарды эгебиз деген сөз болду эле да. Ал маселе эмне каралып атат, каралган жокпу? Что-то доклад уккан жокпу? Алда өзүнчө проработка болуп атат. Значит, выращивание баягы зеленых насаждений, алда өзүнчө программа менен өтүп атат. Мындан тышкары өзүнүн питомниктерибизди азыр развивать этип атабыз. Бул жана высокорослый клен и так далее, башка баягы сорттор бар да. Тарактарын ошолорду өстүрүү боюнча жумуштар жүрүп атат. Ошондо мен дагы сурап өтмөм эле, кайсы дарактарды эгесиңер, каяктан алып келесиңер, же бизде барбы ушундай дарактар деп сурасам, мен ошондо ошол акча бөлүнгөндөн кийин анан караштырабыз деген болчу. Мен бүгүнкү күндө азыр сиз питомникте айттыңыз, значит bizde дарактар бар экен да андай турган. Бул совместно Академия науканын ичинде өзүнүн бөлүм бар, ушул разработка боюнча ошолор менен кошо иш жүрүп атат да. Мен тонкостун курирующий заместитель тагыраак айтып берет эле да, но в целом ушундай жакшы концепция бар да. Мындайда мен муну сурап атканым, ошо бизден ошо Академия наукту жакшы белгилеп айтып кеттиңиз. Дарактардын дагы ушу кислородду бөлүп чыгаруу мүмкүнчүлүгү канчалык экенин дагы аныктап койсоңор. Себеби дегенде баягы кислородду азыраак бөлгөн даракты экендигип, ошолордун баардыгын карап анан кийин эксеңер деген сунуш да. Бул биринчиси. Экинчиси. Асел Кадыржан, мына азыр сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, газ анализатор алабыз деп туурабы? Канча штук дедиңиз? 30 штук дедиңиз, э? 30тан. Буну кимдер иштетет? Биздин министрлигибиздин алдында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматыбыз бар. Ошолорго 30 дымомер жана 30 газоанализатор алып берилди да. Ошону силердики иштетет. Анан эмне чара колдоно аласыңар? Силердин кайсы мыйзам менен кантип чара колдоносуңар? Вот, например, норма допустимостьтен ашып кетсе эмне кыласыңар? Силер да алып барып стоянкага камайсыңарбы, же штраф саласыңарбы, же совместно жол коопсуздук кыймылы менен иш кыласыңарбы, эмне иш кыласыңар муну? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер жооп берип койсом. Экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын жетекчиси Жусупбеков Жанбекович. Бул боюнча биз штраф салабыз. Физический лицого 7,5 миң сом, ал эми юридический лицого 13 миң сом.
текшерген экен. Эгерде жанакы атмосфералык мөмөсү бийик болсо. Мына 7,5 миң сом, анан 13 миң сом дедиңиз, а? Ооба. Ошонун биринчисинде бул айдоочу деген билбеши мүмкүн, ал жерде дымамердин же болбосо газ анализатордун ашык көрсөтөтөрүн эскертүү деген барбы жокпу? Мында Эскертүү жок. Ошону карабайсыңарбы? Эскертүүнү карап койсо болбойбу? Себеби дегенде билбейт да ал. Эми ар биринин үйүндө газ анализатор жок да. Эртең менен аталдырып чыкты. Жумушка барат, токтотуп алдыңар. Давай текшеребиз деп ашып кетти аныкы. Анан кармаган жерден кан чыгарып штраф салганыбыз кандай болот? Биринчи деген эскертүү берип, мына машинабыздын акыбалы начар экен. Сизди кийинки жолу кармаганыбызда, то есть сиз азыр базада аныкы түшөсүз, кийинки жолу кармалганда сизге уже эскертүү болбойт десек болобу, болбойбу? В основном биринчи жолу көп эле автомобилдин хозяиндерине эскертүү беребиз. Себеби өтө эле превышать этип кеткендерге салабыз. Минимальный превышение болгондорго эскертүүнү беребиз. Давайте оңдотуп алгыла, катализатор салып койгула дейбиз. Көз менен деле көрүп турганда көк түтүн чыгып атса, же болбосо жанагындай өтө катуу түтүп аткан машина болсо, аны да понятно, аны өзү көрөт. Но бирок кээ бирде мына газ анализаторго менен дымамерлердин ченегенди адам өз көзү менен ченей албайт деген сөзүмдү айтып атам да. Ошон үчүн силер биринчи ошол муну пайдаланып чара колдонуудон мурда ушуларды карап койсоңор болмок. Биздин жарандарыбызга да өтө оорсук келип калбасын. Кызматкерлериңерге эскертип айтып койгула. Баягы эмне деп коет? Биздин мамлекеттин жарандары дагы буга дуушар болуп эртең күнү бардыгына эле штраф салып төрмөс болуп калат. Себеби дегенде дымамер жана түтөгөн машинаны ким айдайт? Туурабы? Ким айдайт аны? Сөзсүз түрдө бир кембагал айдайт. Туурабы? Же бир дыйкан айдайт. Базарга келип атат, бир 5-6 помидор сатып ийин, сүйүп берем багайын дегенчи. Анан аны кармалган, анан биз анан езебиз да ошол жерденчи. Ошондой маселе айтып атам. Мен эми жанагындай көзгө көрүнүп аткан нерселерди айткан жокмун. Ошол кимине билбей калат кээ бирлери. Көз менен ченей албай калат анычы. Ошол маселени карап койгула. Кызматкерлер эскертип айтып, анан эртең дагы кайра бизге жазышат дагы, муну карап койсоңор болмок, өзгөртүп койсоңор болмок деп. Муну вообще по идее муну биринчи эскертүү бериш дегенде мыйзамга киргиз керек. Мыйзамга өзгөртүп алып келиш керек болчу. Ошону сиз как жетекчи катары ошо инициатив этсеңиз да болот. Хорошо? Макул. Ошо муну газ анализ 30 күнүгө 30тан киши чырылдап чыкса, мен мына билбей калдым эле, менин көзүм менен ченей албай эткенмин. Анан оңдоткончуктар үчүн 7,5 миң сомго, 7,5 миң сомго мисалы үчүн движокту, Жигулин движогун жасап койсо болот. Ремонттоп койсо болот. Жөнөкөй Жигулинкинчи. Мен эме элестетип атам, тиги иномарканы, конечно, мындан кымбат болот. Жөнөкөй Жигулинкин жасап койсо болот. Как инженер катары, механик катары айтып атам, мен муну клапандарын сальный клапан октоп коюп, сону алмаштырып койсом, балким түтөбөй калышы мүмкүн. Ошондо карап калыштан да. Рахмат чоң.